Ысык көлдө 14 жаштагы кыздын кош бойлуу экени аныкталды. Түп районунда 14 жаштагы кыз кош бойлуу экени аныкталды. Бул тууралуу Репортер басылмасы облустук милициянын маалыматына таянып жазды. Маалыматка ылайык 19 апрелде 39 жаштагы жаран арыз менен кайрылып, анын 14 жаштагы кызынын боюнда бар экендигин билдирип, 16 жаштагы баланын үстүнөн мыйзам чегинде чара көрүп берүүсүн билдирген. Аталган факты боюнча 164-берене 16 жашка жете элек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Тийиштүү экспертизалар дайындалган учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында тергөө амалдары жүрүүдө. Чүйдө күйөөсү кызганычтан улам аялын сабап тирүүлөй көмүп салган. Чүй облусунун Панфилов районунда күйөөсү аялын тирүүлөй көмүп салган. Бул тууралуу облустук милициядан тастыкташканын жергиликтүү басылмалар кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 22 апрель күнү болгон. Панфилов райондук ички иштер бөлүмү 24 жаштагы жергиликтүү тургундан кошунасы аялын көмүп салганын билдирген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Алдын ала маалыматтар боюнча 35 жаштагы күйөөсү мас абалда үйүнө келип, 33 жаштагы аялын кызганычтан улам сабап, андан кийин үйдүн артына алып барып, анга түртүп, белине чейин көмүп салган. Бул окуяны көргөн кошуналары жардамга чакырып, аялды аман алып калышкан. Сурак учурунда күйөөсү кылган ишин моюнга алып, кызганычтын айынан аялын ушундай жол менен коркуткусу келгенин айткан. Бардык зарыл болгон экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Чачымдан сүйрөп, уруп, эшикке сүйрөп чыкты. Чүйдө күйөөсү тирүүлөй көмүп салган келин үн катты. Панфиловдагы күйөөсү аялын тирүүлөй көмүп салган деген маалымат боюнча аялы үн катты. Жабырлануучу аял базарга кеткен келин үйгө кирип, кайра эшикке чыгып кетти. Кайра 1,5 сааттан кийин келип эле мен сага көргөзөм, айтып бересиң деп чачымдан сүйрөп, уруп, эшикке сүйрөп чыкты. Колумду байлайм деди, бирок тырышып кармаштым. Тээп жиберди окшойт, чуңкурга кулап түштүм. Казылуу экен, тура албай койдум. Буту менен башымды тээп көмө баштады. Аба жетпей калды, сыртка чыгар баарын айтып берем дедим. Балам баарын карап туруптур, анан ал кошуна эжеге барыптыр. Бирок ал келгенде такыр жолотпой койду. Анан иним келди, бирок аны дагы жолоткон жок. Бир убакта балдар келип мени казып чыгарып үйгө киргизишти. Орусиядан келген эле мени уруп жатты. Буга чейин дагы сабаган. Бир күн мурун эле апамдан кечирим сурап алып кеткен. Андан дагы дарыланып анан баргам. Ортобузда 5 бала бар. Кайын журтум деле билчү, бирок аны жолдошум уккан жок, деди жабырлануучу келин. Тажикстанга кармап кетишкен. Баткенде жоголгон балдар үйүнө кайтарылды. Лейлек районундагы чек аралаш аймакта жоголгон 19 жана 21 жаштагы эки жигит Тажикстандан табылды. Бул туурасында өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Эске салсак, бүгүн социалдык тармакта эки уландын түндөтөн бери жок болуп жатканы боюнча видео тараган. Анда Лейлек районуна караштуу Эски Оочу айылынын жашоочусу кыргыз-тажик чек арасында жакын аймакта курулуп жаткан тигүү цехинде иштеген уулу менен анын досу жоголуп кеткенин айтып, ыйлап жатканы тартылган. Кемпирабадта бүгүн дагы митинг өттү. Бүгүн 24 апрелде Ош облусунун Өзгөн районундагы Кемпирабад суу сактагычынын жанынан 50 гектар жерди Өзбекстанга берилишине нааразы болгондор кайрадан митинг өткөрүшүүдө. Биз аягына чейин турабыз, орозонун күнүндө айласыздан бийликке кайрылып жатабыз. Бул жер биз үчүн өтө ыйык, Кемпирабадты берип жерди чечебиз деген өтө коркунучтуу. Бул жер эч качан Өзбекстанга берилбейт. 28 апрель күнү Камчыбек Ташиевди ушул жерден күтөбүз, деди митингдин катышуучусу. Митингге болжол менен 100дөй адам катышты. Жергиликтүү тургундар нааразычылыгын буга чейин дагы билдиришкен. Алар УКМКнын башчысы, өзбек-кыргыз сүйлөшүүлөрү боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасап, Өзбекстан менен жер алмашуу протоколун жокко чыгарылышын талап кылып, митинг өткөрүшкөн. Кийинчерээк УКМКнын башчысы Кемпирабадка барып, митингчилер менен жолугушкан.
Бишкекте Өчпө сотунун жанынан гүлдөрдү үзгөндөр мас абалында кармалды. Бишкек шаарындагы Өчпө сотунун жанынан гүлдөрдү үзгөн жарандар кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 20 апрелде МР аттуу жаран 18 апрелде Өчпө соттон алыс эмес жерде Жеңиш аянтында жогазын гүлдөрүн жулуп алган белгисиз адамдарга чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Мындан тышкары 19 апрель күнү саат 01:00 чамасында Свердлов районунун ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө Фрунзе жана Ибраим көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде белгисиз адамдар тарабынан чалуу келип түшкөн. Анда АБ аттуу жаранга күч колдонуп 4000 сомдук уюлдук телефонун жана 750 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып, белгисиз тарапка качып кеткендигин билдиришкен деп жазылат билдирүүдө. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 201 берененин негизинде катталып, кылмышка шектүү катары 1997 жылы төрөлгөн КА жана 1994 жылы төрөлгөн АС аттуу жарандар мас абалында кармалган. Свердлов райондук соту шектүүлөргө карата 2 айлык мөөнөткө камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Кыргыз өлкөсүнөн Тажикстанга 15 тонна күйүүчү майды мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Баткен облусунун Лейлек районунан коңшу Тажикстанга 35 тонна күйүүчү майды мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Акбосоо аймагынан 1994 жылы төрөлгөн АТ аттуу жарандын башкаруусундагы ДАФ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа кармалган. Аталган жаран Кыргыз өлкөсүнөн Тажикстанга 35 тонна күйүүчү майды мыйзамсыз ташуунун көздөгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча күйүүчү майлоочу майдын баасы 1.555.000 сомдон ашык сумманы түздү деп билдиришти УКМКдан. Кармалган жаран жана күйүүчү майлоочу материалдар кошумча иликтөө үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүп берилген. Дагы мигранттар Москвада курулушчулардын ортосундагы массалык мушташ орун алды. Москва районунун Сосенский айылында курулуш иштерине эмгектенген 20 баланын катышуусунда массалык мушташ болду. Бул тууралуу соц тармактарга жарыяланган видео материалга шилтеме берип Барометр билдирет. Орусиянын айрым маалымат агенттигинин маалыматына караганда мушташка катышкан курулуш жумушчулары мигранттар болушкан. Интернетке жарыяланган видео материалдын алдында жазылган маалыматта чыр-чатак жумушчулардын бири башка жумушчу топ тарабынан жаңы салынган таза ламинаттын үстүнөн кир бут кийими менен басып кеткенинен улам башталган. Чыр массалык мушташка айланып, жумушчулар бири-бирин союлдар менен сабап башташкан. Мушташ учурунда алардын арасынан бирөөсү травматологиялык тапанча алып чыгып атып жиберген. Ок бир жумушчунун башына тийип, дагы 4 жумушчу баштарынан ар кандай жаракат алып медициналык жардамга муктаж болушкан. Окуя болгон жерге келген тез жардам кызматы башынан ок жеген жумушчуну ооруканага алып кеткен. Official weight 124. Муштум кезеп, тешеттиктеп, Шевченко менен Андредин таразага түштү. АКШнын Флорида штатындагы Джексонвилл шаарында көп күттүргөн UFC 261 турниринин алдында мушкерлер таразага түштү. Алардын арасында кыргызстандык белгилүү мушкер Валентина Шевченко дагы бар. Шевченко эртеңки турнирде жеңил салмак категориясындагы UFC чемпион титулун 5-рет коргоо үчүн беттешет. Бул ирет анын атаандашы экс-чемпион бразилиялык Джессика Андреде болду. Таразага түшүүнүн жыйынтыгында кыргызстандык спортчунун да каршылашынын да салмагы 56,2 кг чыкты. Турнир Джексонвилл шаарындагы 15.000 күйөрмандын катышуусу менен 24 апрелде өтөт. Бишкек убактысы боюнча 25 апрелге эртең мененки убакытка туш келет.